Чөнтөгү тешиктер кимдер? Кызыктай суроо, Бирок бардыгыбызга көпчүлүк 99% адамдарга бул тиешелүү эле суроо деп ойлойм. Анткени бизге кайрылган адамдардын көбүнчөсү эмне үчүн мага акча жукпайт, канча аракет кылсам деле жукпайт, 2-3 жумушта иштесем деле акча турбайт, айлыгым 100 000 алдым элем 100 тыйыным жок, айлыктан айлыкка жетпейт, акчанын баарын каякка түшкөнүн билбейм, эмне кылганын билбейм деп эле көбүнчө аял заты страдать этет. Эмнеге дегенде, күйөөсү акчаны алып келип берет, аялыначы баланча 1000 сом деп туруп берип коет. Анан аял байкуш каякка эмнени кандай кетиргенин унутат, билбейт, жазбайт каякка эмне кылганынчы. Анан аягында ким күнөөлүү? Баягы аялы күнөөлүү болуп калат. Эми ошол жубайларыңыздар эмне үчүн берки аяшыңыз акчаны тыпыйтып эле кармап эле, эсеп чоту деле жакшынакай, жашоо турмуштары деле жакшынакай, карыздары деле жок, күйөөсүнүн баягы кирешеси улам күндөн күнгө көбөйүп атат, машинеден машина алып атат, үйдөн үй алып атат. Эмне эле мен деле ошол досумдай эле акча таап атсам, мени кандай көбөйбөй койду деп наразы болушуңуз мүмкүн. Ооба, албетте, сүт сай илиминде ушундай сандагы адамзаты бар экен. Ал эркек аялына карабайт экен. Бул биздин миссияда каралат да. Миссиясы 4-төр, 7-лер өзгөчө. Миссиясы 5-тер, 9-дар деп коебуз, ушул акчасынын дайынын таппай калгандар экен да. Акчаны каяка кетиргенин билбей калат, сапырыпчы. Аягында күнөөкөр болуп, анан баласынын алдында да күнөөкөр, күйөөсүнүн алдында да күнөөкөр болуп калган ушул 4 миссиядагылар. 4 миссия ошол 4-үндө, 7-синде, 9-унда, 5-инде, 5 деген миссиялар да. Эми бул миссия тууралуу сиздер мүмкүн, албетте сиздер билбешиңиздер мүмкүн. Мүмкүн сүт сай илими тууралуу сиздин кабарыңыз жоктур. Бирок мен акчаны кантип кармап калсам болот? Кантип мен деле берки аяшымдай болуп бир байлыкка жетсем болот деген суроо албетте ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө бар. Ошондуктан достор, ушул акчаны кантип кармайм, акча маселесин кантип чечем, тешилип калган чөнтөктү кантип бүтөйм деген сурооңуз болсо, байма-бай интенсив курстарды жүргүзүп жатабыз. Ошол курстарга байланышып, кирип, катышып, үйрөнүп алсаңыздар болот. Жашабай жатып бизди башкарат деген жеңелердин сөзүн кулагым чалып калды. Карап турсам, бир тырс-тырс эткен, тыкылдаган жаш келин баарын башкарып, кызмат кылып жүргөн экен. Карап алып, ой, единица келин келген турбайбы деп ичимен ойлоп койдум. Бирок мен аны тиги чоң жеңелерге, ошол жерде отурган байбичелерге кантип түшүндүрөм? Келинибиз единица экен, ал келинибиз ханыша экен деп кантип түшүндүрө алам? Биринде 19-унда, 28-инде, 10-унда төрөлгөндөр биздин ханышаларыбыз, хандарыбыз. Булар өздөрү төрөлгөндөн эле өздөрүн бийликке умтулган адамдар, башкаруучулар, организаторлор, мотиваторлор деп коебуз да. Анан албетте ал өзү ошондой ханыша болуп төрөлгөн болсо, башкаруучу болуп төрөлгөн болсо, ал жерди ылгаганды билбейт да. Ал келин мен башка жерге түшүп калдым эле, бул жерде баягы менден башкача болушум керек дегенди билбейт да. Ал өзүн өзү башкача кыла албайт да. Ал ошондой төрөлгөн. Ал ханыша болуп төрөлгөн. Демек, ал ошол ханыша бойдон калат. Ошол жерге кандай келди, ошол жерде мындай организационный вопростун баары көз алдынан өтүп турат да. Мисалы үчүн, борсок бышырылып атса, тигил камыр жайыш керек, бул камыр жууруш керек, бул кесип бериш керек, бул ташыш керек да. Мүмкүн ошол жерде ошол нерселер сакталбай аткандыр, Тигил жакта казан кайнап атат, а бул жактагылар болсо бир өткөн кеткендерди айтышып отурат, а май күйүп атат да. Ошол моментте баягы жаш келин аны карабайт да. Өзүндөгү данность боюнча, программасы боюнча келет, ай жеңе болуп атпатаң, сиз кесип туруңуз, сиз жайып туруңузчу деп келип сиздерге баягы указания берип коюшу мүмкүн да. Бирок ал сизге албетте оор тиет. Ооба. Бирок айта кетчү нерсе,
ал келиндин сиздин тукумга, именно сиздин үй бүлөгө келгенине абдан кубана берсеңиз болот. Анткени сиздин үй бүлөңүздө бардыгын, бул стратег, күчтүү стратег, бардыгын ордуна кое турган, ошо силердин ата тектен берки келаткан бүт каада салттын баарын сактай турган, укумдан тукумга өткөрө турган, ата салтынын баарын жолун биле турган өтө күчтүү келин келди деп биле берсеңиздер болот. Албетте сизге ошол сөз оор тийиши мүмкүн, ошол моменттеги ситуация оор тийиши мүмкүн, бирок анын түбөлүгү өтө жакшы болот. Эгерде сиз ушул сүт сая илимине кызыгып, ушул сандардын соонун саякат жасап көргөн болсоңуз, үйрөнүп алган болсоңуз, анда ал келиниңизди дагы, андан кийинки келе турган келиниңизди дагы түшүнүп, эң жакшы мамиле кылат болчусуз. Капа болбойт болчусуз. Албетте колдоп, коштоп тарбиялап алмаксыз. Кутман күнүңүздөр менен достор. Кутман күнүңүздөр менен. Суроолор боюнча, суранычтар боюнча 18 мартта көйгөйүмдүн ачкычы аттуу 21 күндүк интенсив курсубузду кайрадан баштаганы турабыз. билим бизге эмне үчүн керек? Бул илимди алып сиздер эмне кыласыздар? Кереги барбы, кереги жокпу деген нерселер да. Бул курста сиздер менен 21 күн бою болобуз. Курсубуз онлайн форматында Telegram каналда, закрытый каналда болмокчу. Курс жүрүп жатканда 3 жолу сиздер менен офлайн жолугушуу болот. Жана онлайн жолугушуулар өтүп турат алыстагылар үчүн. 9 сабак болот. Бул 21 күндүн ичинде 3 жолу офлайн жолугушуу болот. Бул жерден жолугушуп дагы илим-билимди тереңирээк түшүндүрүшөбүз, же болбосо алган билимибиз менен бөлүшөбүз. Бул жолугушууларда сиздердин өзүңүздөрдүн курс учурунда жакшы түшүнбөй калган суроолоруңуздар менен кенен талкуу болот, мини разбор болот. Сиз менен чогуу отуруп, баягы маңдай тескей отуруп, сиздин суроолоруңузга кенен жооп аласыз. Бул курста мисалы сиз бизнес иштетип атсаңыз, же жаңы бир бизнес ачкан жатсаңыз, сандардын энергиясы сиздерге кандай иштеп берет экен, сиздин жылыңыздар кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен, ушуну билсек болот. Экинчиси, мисалы мамиле, бала тарбиялоодо болобу, же жолдошуңуз менен болобу, же кайын журт менен болобу, же өкмөт менен болобу, ошол маселени дагы ушул курстан сандардын призмасы менен билсек болот. Кайсы кесипти тандасам болот деген, кайсы мага ылайыктуу болот десе, ушул курстардан алсаңыздар болот. Курска, сабакка келгендер сандардын энергиясын түшүнүп, сандардын призмасын түшүнүп, ошого жараша андан аркы иш-аракетиңерди кылсаңыздар аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Жолдошун түшүнбөйт, балдарын түшүнбөйт, айлана тегерегиндеги адамдарды түшүнбөйт, күнөөнүн баарын башкалардан издешет. Материалдык жаатында дагы акча кармай албай атам, акча чогулта албай атам, карыз болуп атам дегендер андан бешбетер көп. Ошол эле учурда ден соолук жаатында дагы көйгөйлөр жок эмес. Ушул бардык көйгөйлөрдүн ачкычына бир эле ачкыч бар. Бирок ошол бир эле ачкычты табуу дагы оңой эмес болуп жатат. Ошондуктан сиздерди көйгөйүмдүн ачкычы деген бир ачкычты табуу үчүн ушул курска чакырабыз. Андыктан катталыңыздар, жакындарыңызга айтыңыздар. Чын эле ушундай көйгөйү бар жакындарыңыз бар болсо, бир туугандарыңыз бар болсо, өзүңүздө бар болсо, курска катталып, ал курска катталгандын ичинен дагы бир аз мини разбор алсаңыздар болот. Өзүңүз жөнүндө бир аз түшүнүп алсаңыз болот да, бул сизге жакшы мүмкүнчүлүк. Келиңиздер. Курска катталыңыз, 18 мартта сизди курстан күтөбүз.